Bismillah. Kendiniz benim burası Kореядагы Аи boyunca mesaj kuruyordu. Sizler жаткан айлыктар боюнча Кореяда мынча айлык алат экенсиңер, 100 миң, 300 миңден айлык алат дейсиздер деген кептер бар экен. Негизи Кореяда ким канча айлык алып жатат, эмне алып жатат, бул нерсени бири-бирине мынча айтканда маалыматтар айтып бербейт. Бугасыздар 150 миң, 200 миң деп бугасыздар, албетте ошондой айлыктар бул жакта бар. Бирок чындыгында ошол айлык бул жактагы жашоого жетпей калат. Менин жашоосуна эмне себептен? Мен силерге азыр точный суммасы менен айтып бере албайм, бирок ай сайын кандай чыгымдар болот, ай сайын стабилдүү чыгымдар боюнча бир маалымат берегидей. Мисалы үчүн сиз канча айлык алсаңыз дагы айына сөзсүз түрдө налог төлөйсүз. Налогуңуз кармайт айлыгыңыздын чөйрөндө сөзсүз түрдө купминдей пенсиондой йыгыңыз кармайт сөзсүз түрдө. Бул бирок сиздин визаңызга жараша болушу мүмкүн. Кандай виза болсо ошого жараша кармайт. Үчүнчүсү бул медицинская страховка. Бул медицинская страховка сөзсүз түрдө кармалат. Сага барсаңыз да, барбасаңыз дагы сөзсүз түрдө сизге кармалат. Бул негизи стабилдүү ай сайын чыгуучу нерселер. Жана булар аз эмес. Эскертүү, булар аз чыкпайт. Булар ай сайын сиздин айлыгыңызга жараша чыгат. Айлыктан жалпы алсаңыз, ошончо коркор. Жана ошондой эле, эгер машина айдап турган болсоңуз, сөзсүз түрдө машинаңызга страховка төлөйсүз. Сөзсүз түрдө. Ал болсо сиздин өзүңүздүн убактыңызга жараша. Мисалы үчүн 2 ай десеңиз, 2 айда бир төлөйсүз, 3 ай десеңиз, 3 айда бир төлөйсүз албетте. Кача сиз машинаңызды эч жерден оңдотуп эч нерсе кылбасаңыз да, сөзсүз түрдө страховка төлөйсүз. Жана ошондой эле ошол машинаңызга сөзсүз түрдө бир жылда 2 жолу алып көрүп турасыз. Бир жылда 2 жолу жайында, анан кышында 2 жолу төлөп турасыз. Негизги ай сайын чыгуучу негизги стабилдүүлүктөр ошол учурда сиз квартираңызга төлөйсүз, ошолда коммуналкаңызга төлөйсүз, суу, свет, баарын төлөйсүз. Өзүңүздүн продуктыңызга, кийим-кечегиңизге анан ошонун баарын төлөгөндө дагы сизде өтө көп сумма калат айта албайм, бирок ушул эле. Негизги ошо Корея боюнча, Кореянын айлыктары боюнча ушундай маалыматтар.